Интернет блоктарынан алынган маалыматтардын топтому болгон сайтка түрмөгү аны тааныштырып студияда Абдумалик Базарбаев. Кутмандуу кечиңиздер менен. Аксы районунда 7-класстын окуучусу көз жарды. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой, Кара Суу айыл өкмөтүндөгү мектептердин биринин 7-классындагы окуучусу көз жарган. Аксы райондук билим берүү башчысы Талант Эмилбек уулу бул маалыматты растап, окуя такталып жатканын айтты. Ушундай жаман окуя болуптур. Түндө маалымат келип түштү. Азыр ошол жерде жүрөм. Тартиптик жыйын өтүп жатам, деди ал. Көз жарган окуучу кыз менен ымыркайдын абалы жакшы. 2021 жылдын 21 март күнү саат 16:00 чамасында Сузак районунун Ырыс айыл аймагынын Жаркыштак айылынын жашоочусу 1990 жылы туулган Махмутжан кызы Барнохан өзү жашаган үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болууда. Учурда Махмутжан кызы Барнохандын жүргөн жерин аныктоого мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгына байланыштуу туугандары жана милиция аны табууга коомчулуктан жардам сурайт. Дайынсыз болуп жаткан Махмутжан кызы Барнохан тууралуу кандайдыр бир маалымат болсо, милиция бөлүмүнө кабарлап коюңуздарды суранат. Бишкек шаарында дүкөндү тоноого аракет кылган жаран кармалды. 27 мартта саат 5:02 чамасында милиция бөлүмүнө Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан дүкөндөн чакыруу келип түшкөн. Саат 05:06да кармоо тобу чакыруу келген жерге жетип барышкан. Дүкөндүн сыртынан кароо учурунда эшигинин сырткы темирлери ийилип, үндөр чыгып жатканын байкашкан. Ичинен 30-35 жаштагы жаран качууга аракет кылганда, милиция кызматкерлери кармап Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткиришкен. Тактоо иштери жүргүзүлгөн соң кылмышка шектүү Ош шаарында 1990 жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Ал дүкөндү тоноого атайын бычак, мык, суругуч алып даярданып келген деп кабарлашты Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери 31 март күнү Алабука районунан автоунааны уурдап качкан адамды колго түшүрүштү. 29 мартта Ош шаарынын тургуну милицияга арыз менен кайрылып, Көкүмбей көчөсүндө токтоп турган ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унаасын уурдап кетишкендигин кабарлаган. Автоунааны уурдоого шектелген жаран Жалал Абад облусуна караштуу Алабука районунан кармалган. Шектүү 1993 жылы туулган Ош шаарынын жашоочусу болуп чыккан. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми уурдалган унаа ээсине кайтарылып берилген. Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында көп кабаттуу турак үйдүн батиринде өрт чыкканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсыктын кесепетинен 76 жаштагы карыя түтүнгө ууланып каза болгон. Маркумдун түтүнгө уулануусуна керебет жана жууркан төшөктүн күйүшү себеп болгон. Учурда тилсиз жоонун келип чыгуу себеби такталууда. Соңку бир суткада өлкө аймагында 13 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө министрликтин 14 өрт өчүрүү бөлүмү тартылган.